Манас районунда учурда көзөмөл салык машинелерин колдонгон 214 ишкердик субъект бар. Алардын 150-сү 1 жылдык товар жүгүртүүсү 15 миллион сомго жетпегендиктен салык төлөмдөрүнөн бошотулган. Мамлекет ишкерлерди колдоо максатында ККМ аппараттарын бекер таратып берүүдө. Манас району боюнча 110 ишкерге көзөмөл салык машинелери бекер таратылды. ККМ аппараттарын район акими Досмамбет Жээнбеков тапшырды. Бұл аппаратты пайдаланып, жақсы отчетты жақсы жаманат. Захира Камчыбекова азык-түлүк дүкөнүн иштедет. Ал бүгүн ККМ аппараттарын алууга келди. Бул аппараттарды колдонуу менен күнүмдүк киреше чыгымдарды аныктоо оңой экенин айтат. Ошондой эле ал бирдиктүү салык тутумуна өткөндөн тарта салык төлөмдөрүнөн бошотулган. Мурда патент төкчүк ай сайын. Ошондо соцфонд менен кошуп бир 1700 ошондой сом төкчүбүз да ай сайын. Анан азыр бизге ушу ККМ аппаратты беришти. Бесплатный беришти, бекер. Жакты, үйрөндүк. Эч эме төкпөй калдык. Болгондо эле соцфонд деп, соцфонд өзүбүз үчүн төгөбүз да. Бул ККМ аркылуу биз бир күндө канча суммага соода кылып атканыбызды билсек болот экен да, ушу мененчи. Ошол жагынан ыңгайлуу экен. Аймактын экономикасын өнүктүрүүдө ишкерлердин салымы зор. Келип аткан ар бир товар баягындай өзүнүн баягындай электронный эмеси болсун, сопровождающий документтери болсун деген талаптар коюлган. Сиздер анын баардыгын түшүнүү менен кабыл алып аткарып келе жатасыздар. Сиздердин ошо жасаган ишиңиздер менен акыркы мына 2-3 жылда өнүгүү болуп атат деп атабыз. Бул өнүгүүнү сиздер жасап атасыздар. Сиздердин салымыңыздар абдан зор. ККМ бул товар сатуу жана кызмат көрсөтүү үчүн керектелген эсептөөчү аппарат. Бул аппаратты колдонуу менен ишкерлер товар жүгүртүүлөрүн ачык айкын жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биздин президентибиздин жарлыгынын негизинде 15 миллионго чейинки обороту болсо, баягы салыктан бошотулат деп чечим чыгарылган. Бүгүнкү күнү ошо 154 ишкерибиз салыктын төлөбөйт, бирок ККМ аппаратын басып иштешип атат. Бүгүнкү күндө биз товар жүгүртүүсү өйдө болгон, жогору болгон ишкерлерден гана салыктар чогулуп атат. Ал эми калган 15 миллионго чейинки товар жүгүртүүлөр салыктан бошотулуп, аларга жеңилдик берилип атат да мамлекет тарабынан. Талас облусунда 3,5 миңге жакын ишкердик субъектилер бар болсо, алардын ичинен 2981 ишкердик субъект бирдиктүү салык тутумуна өтүп, ККМ аппараттарын колдонушууда. Мамлекет тарабынан 1200 ККМ аппараты келип Талас облусуна берилген. Бүгүнкү күндө жеке ишкерлерге туура түшүндүрүү иштерин алганда булар дагы туура кабыл алышып, бүгүнкү күндө ошо бирдиктүү салык системасына өтүүдө жеңилдиктер бар экендигин ошону туура кабыл алып, бүгүнкү күндө иштер алып барылууда. Буга чейин дагы ар бир райондогу ККМ аппаратты колдонуу боюнча кандай иш-аракеттер жүргүзүлүп жатат. Субъекттерибизде түшүнбөгөн жарандарыбыз болгон, жанагы ЭТТ, НЦФ талап кылбаган субъекттер болгон торговый точка магазиндер. Ошолор кандай алып кайра возврат товарды кайтарымы боюнча түшүндүрүү иштерин ошо салык кызматынын кызматкерлери менен биргеликте рейд кылып кыдырып чыкканбыз. Мамлекеттик салык кызматынын маалыматына ылайык, Кыргызстанда 82886 ишкер патент системасынан башка салык режимдерине өткөн. Бул соода сатык менен алектенгендердин 98%дан ашыгын түзөт. Айжамал Байырбек кызы, Бекжан Жумабек уулу, Зена Ахматова, Талас облусу.